Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 1 ноябрь 2025 жыл мен сиздерге жеринин аянты 18 сотых болгон сатыла турган жер жөнүндө информация бермекчимин. Бул жакта времянкасы бар и чоң зданиясы бар. Зданиянын артында дагы кошумча мындан да чоңураак жери бар экен. Экөөнү кошкондо 18 сотык чыгат. Түшүнүп атасыздар, и кызыл китеби дагы бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, мына өзүнүн трансформатору бар, свет боюнча маселе жара албайт, суу дагы кеңири, бардыгы сонун. Кызыл китептүү туугандар, мына жакшылап маани берип көрүп туруңуздар. Кызыл китеби бар, документтери бардыгы жайында. Закон түрүндө сразу өзүм өткөрүп берем деп атат. Ал жагынан вообще кыжылат болбоңуздар. Мына 1800 квадрат метр дейт. Бул дегени жери 18 сотых. Кызыл китеби бар. Целевое назначение земельного участка дейт, орусча айтканда. Производственное дейт туугандар. Мындайча айтканда, өндүрүштүк багытында колдоно аласыздар. Себеп дегенде бул жерде мына кийин келип көрүп кетесиздер. Соседтери бүт бардыгы ошо өндүрүштүк багытында иштетет. Бирөөсү молочный цех катары иштетет жерин, бирөөсү бумага чыгарган цех дагы бар. Ал жерде азыр көрдүк. Бирөөсү дагы бир башка бизнес багытта иштетет. Кыскасы түшүндүрө алдым, турак жай эмес. Үй сала албайсыздар. Только ушундай под бизнес катары иштетесиздер. Кааласаңыздар бумага чыгарган цех ачып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар помещение издеп жүргөндөр бар, мисалы арендага алам депчи. Сонун навес кылып туруп, складка арендага берип койсоңуздар болот. Же өзүңүздөр любой цех же бир ишкана ачып иштете бересиздер. Кызыл китеби бар, бүт бардык целевой назначениясын көргөзүп түшүндүрүп бердим. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы эс менен сүйлөшүп келип толук информация алып кетесиздер. Так, бул жак ошо 230 квадрат метр болгон помещениясы. Бул жак 2 бөлмөлүү времянкасы, суусу, свети, трансформатору бар. Анан мына үйдүн артына өтөйлү, ал жакта дагы пустой жери бар экен. Экөөнү кошкондо 18 сотых чыгат. Мен турган жер ХБК, Эль Базар, жана ошондой эле мына МК Гранд, гипермаркет Фрунзе Азия маркеттеринин жанында турам. Барыңыздар билесиздер ХБКны. Так, бул жак болсо ошо барыңыздар билген Касымбеков көчөсү, асфальт болуп, линиялар чийилип өтө өнүгүп кетиптир. Ошол бул жактан Касымбеков көчөсү аркылуу кирип келе бересиздер. Кадимкидей эле машиналар жүрөт. Эль Базар дүкөнүн алсаңыздар болот. Ошол жерде мына үй турат го, боковой тараптан түз жүрсөңүздөр ичкериге маалымат берем. Туугандар, мына түз жүрүп келе бересиздер. Ал жерден эки ача жол. Нар жака бурулсаңыздар запчасть базар. Ал жака бурулбай, солго бурулсаңыздар, ал жакта ишкана, и бул жакта толтура ишканалар. Сноско эч кандай тиешеси жок. Бардыгы керектүү ишканалар туугандар. Ал жер көчө. Сол тарабында мына 18 сотых жер участогубуз жайгашкан. Турасы 16 метр, ичкериге узуну 112 метр. Түшүндүңүздөр, важный ишканалар туугандар. Бул жакта сноско эч кандай тиешеси жок. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Молочный цех, мына жакта бумага чыгарган цех. Вообще сон керектүү нерселерди чыгарган цехтердин бири да бул жактачы. Сиздер деле ошол сыяктуу иштетсеңиздер болот, арендага берип койсоңуздар болот. Жүрүңүздөр, эми маалымат берейин. Так, бул жак ошол Кудай буйруса негизги ворота болот, кире турган. Солго бурулсаңыздар 2 бөлмөлүү времянкасы санузели менен. Ал жакта бош орундуктары, стяжка болгон. Бул бизнес имарат 230 квадрат метр турат. Ошол. Азыр склад издегендер өтө көп туугандар. Бизнесмен акелерибиз көп да. Вот именно ошолор склад издейт. Помещение издейт, жер издейт туугандар. Ошолорго шарт түзүп, арендага берип койсоңуздар, айына жакшы акча түшүп турат. Мындайча айтканда, үйдө жатып эле акча табып каласыздар. Же өзүңүздөр любой бир бизнестин түрүн ачып иштете бересиздер. Айтып атпаймынбы, мына жаныбызда молочный цех бар, жанында бирөө бумага чыгарган цех бар туугандар. Кыскасы, өндүрүштүк багытында, мындайча айтканда, под бизнес катары колдоно аласыздар. Кызыл китебин көргөздүм, закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп атат. Бул жак санузел, бул жак бир комната, нар жагы да бир комната. Жашаганча Кудай буйруса ишти кыла бересиздер. Ошол туугандар, менимче түшүндүрө алдым. Бул жак ошо машина турган жерлер көчө. Мына помещение деле түшүнүктүү эле уже жабылыптыр. Бардыгы сонун.
сатыла турган жер участоктон мына зданиянын арт тарабына дагы өттүм. 18 сотук болгондо узун турасы канча дей турган болсоңуздар, мына турасы 18 метр болот дагы. Узуну мына бул жакка чейин 116, жок 112. Бул жагы 16 турасы, узуну 112. Түшүндүңүздөр, а? Таза 18 сотук. Бул жак болсо көчө, анда фура тосуп калыптыр просто. Ана баратан местасы.